Саламатсыздарбы, жалпы факт KG YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү биздин коногубуз Садыр Жапаровдун убагындагы адвокаты. Ал эми бүгүнкү күндө болсо президенттин өзүн сотко берип жаткан Акин Токталиев болмокчу. Саламатсызбы Акин агай? Биздин студияга кош келипсиз. Сизге бере турган эң алгачкы эле суроо, азыркы учурдагы биздин президентибиз Садыр Жапаровго карата сотко арызданыптырсыз. Эмне себептен арыздандыңыз? Кандай доогуңуз бар? Негизги окуянын чоо жайын башынан айтып өтсөңүз. Мен Садыр Жапаровқа доо қойып сот қарсыданға арғас болдым. Жарым жыл күттім. Садыр Жапаров ал кем жаштық қылып қойды. Тегеректегі елдері тура емес мен жөнінде маалымат беріп қойышып жамандап алды. Же өз ойын айтты, же қандай қылды, ошоны мен тақтайын деп жарым жыл сабырлықпен күтіп отырдым. Эмен деп айтар екен деп. Алардың бір туғанына да қайрылдым. Ой, мен ем үшін шындап салшы жұмыштан. Өздері қойып алып, өздері алышып. Ем жұмыштан алса алсын дедім. Мен ал жұмышқа жолынып, сұранып барған емеспін. Өздері қойшқан. Жұмыштары талашқан емеспін. Еми жоқтан жұмыштан алғанда жөнел алып қойса болмақ. Еш ызы шұғылбайлы, мен жамандабайлы. Bir кесте 10 жыл қатары мен Садыр Жапаровқа сой болып жүргім. Өз кіші болып. Анан бийликке келгенде чужой болуп калдым да, бывший болуп калдым. Бывший адвокат деп сүйлөп калышыптыр. Жок дегенде сен коомчулукту актанбайсыңбы? Сен экстремист террорист кылып жүрсө деле экстремист террорист болуп каласың ошодон. Анан мен ойлондум, чына тарыхта, Фейсбукта калат. Эртели кечтир СМИде калат. Эмне дегенде, мына президент Садыр Жапаров айткан бывший адвокаты экстремист террористтин тобуна кошулуп кетиптир. Аны каматпай жөнү бошотуп коюптур деген ой кетпесин деп мен ошону сотко берип атам. Соттон актанайын деп. Мен эч бир экстремисттин тобуна кошулбайм, террористтин тобуна кошулбайм. Туура кол экстремизмди коргогом, террористтини коргогом, саясатчысыны коргогом, бардык катмарын коргогом. Мен эч кимдин көз карашын же кызыкчылыгын көстөгөн эмесмин. Мен бир гана көстөгөм, мыйзамдуулуктун гана көстөгөм, мыйзамдуу жүрүшүнө көстөгөм. Бир кандайдыр бир фактыга таянып туруп айтты да жо деле же сиздин оюңузча жөн эле бир ушагайын кептерди угуп эле анан сизди экстремист, ошо террорист деп атап койдубу? Жок, ошону Садыр Жапаров мен 10 жылдан кийин билгенден кийин, баарын билип тургандан кийин жок дегенде мен чакырып алып айтса болмок. Агай, байке, жагы деп эметип, сизди ушундай мага маалыматтар келип атат. Экстремист тобуна кошулуп кетиптирсиз деп атат. Дегенде ушул кандай? Сиздин далилиңиз барбы? Же жокпу деп, жок болсо өзү далилин сурап туруп чыгарса болмок. Себеби эмне үчүн мени экстремист террористке теңеп салышты? Себеп дегенде мен айтам да, мусулман, бейбечара мусулмандар экстремист террорист деп Атамбаев вагында 1700 киши соттолуп кеткен. Ошо кезде мен мындай журнал чыгаргам. Произвол государственных властей или как незаконно суть мусульман Кыргызстан деп. Анын орусчасын чыгаргандан кийин анан кыргызчасын бергем. Мамлекеттик бийликтин зомбулугу деп. Мамлекеттер мыйзамсыз 1700 кишини соттоп жиберишти. Деп Атамбаевди өз вагында конституцион сотко 2 жыл бергем. Мыйзамсыз жобо чыгарып алып, мыйзамсыз жобонун негизинде мыйзамсыз элдин баары соттолуп атат. Ушул китепти мен түрмөдө, Садыр Жапаров түрмөдө жатканда, ушул китепти алып барып көрсөткөм. Эми мындай ушундай элдер соттолуп кеткенсин Садыр Жапаров айтты мага. Ооба, мен билем дейт. Тапчкырдагында, Тоогурдагындагы 7-8-10 жыл соттолуп кеткен экстремистти бир кагаз салып коюп дейт. Соттолуп отурганын барын көрүп турам деди. Эгер түрмөдөн Кудай буйруп мен чыгып калсам деди. Эгер же Кудай буйруп мен бийликке келип калсам, сени ушуну реформа жасаганга, соттун реформасын жасаганга сот тармагын сага өткөзүп берем, ошону сен карайсың деген. Сен бул тармакты абдан жакшы билесиң деген. Сиз дин комиссиясынын директору болуп канча убакыт иштедиңиз? Мен дин комиссиясынын директору болгону бул Садыр Жапаров президент болуп турганда, аткарыш президент. Ошо кетип аткан күнү указ менен бекитип кеткен.
Өзү бекитип кетти. Өзү бекитип кетти. Дин комиссиялар эме жардам берип эметти. Бирок мен аяка барайын деген оюм деле жок болчу. 2-3 айдан бери Садыр Жапаров түрмөдөн чыгып кел дедим. Биринчи мен чыгыш керек эле дедим жанына. Адвокат болду. Бирок мен чыкырбай атат, мага кереги жок, аяка барып мен алам дедим. Жок кой бара алчы. Анан биз алып келдик. Жакын кишилерине айттык. Ошентип мен келбейт элем. Мына мен Нурдин Бакыт алып келди. Айтып атат, дин комиссиясына директор болуп бер деп атат. Тажрыйбаңды эмен барын калтыр деп атат. Айтып койгулучу Садырга, эртең мени жумушка алсын, албаса андан экинчи келбейм деп койдум. Жөн ошентип кетип калгам. Келбесин ушуну айткам да. Кайсыл адамга айттыңыз эле, так айтып бере аласызбы? Мен Садыр Жапаровдун жана тегерегинде жүргөн советниктерине. Ошолорго. Өзүнө кайрылган эмес. Өзүнө кайрылган эмесмин. Мен эми ушуну эметкем, Бакыт Нурдиновке жөн эле көңүлү калбасын деп келгем да. Мана көрдүңбү, кылбай кой деп айтып коеюн депчи. Айтмын, кылган жок. Мен кабыл алган жок, айтып коеюн деп. Анан эртесине мени шайлап салышыптыр. Мен айткан сөзүм эле. Мен ошону ойлодум. Мен авторитетим бар турбайбы? Мени сыйлайт экен, урматтайт турбайбы? Бир эле сөзүм менен көрбөй туруп мени шайлап коюшту. Кой, эми уят кылбай бүт иштейин деп, анан иштей баштадым. Анан кийин эле инаугурациянын алдында мага Арзыбек Бурханов келип калды. Сага сизге президент ким Садыр Жапаров бир тапшырма берди. Эмне тапшырма десең, моундай резюмени берди, өзү карматты деди. Ошо кишини дейт, Максат Ажыны кызматтан алыш керек. Бүгүн кечиктирбей. Ордуна ушуну коюш керек, ие кылып. Капиров Султанали, муфтий кылып. Муфтий кылып, бул деген инаугурацияда батасын бериш керек деди. Садыр Жапаровга. Ошо киши барат, берет деди. Мен айттым, өзүмө коргоочу болсом, адвокат болсом, Садыр Жапаров мага тик айтса дагы мен аны жасай албайм дедим. Шайлоо менен өтсүн, шайлоо менен жасасын. Мыйзамдыкты бузуп жүрүп дедим, ушуга келдик дедим. Мыйзамдыкты бузуп жүрүп, 2 жол көңтөрүш болду дедим. 3кө кеттик дедим. Эми 4-үнчү көңтөрүшкө барабыз дедим. Дагы мыйзам бузуп. Ага жол бербейм дедим. Анан ошондон кийин Садыр Жапаровдун тегереги менен терешип калдык. Ошентип алар Садырдын атын жамынып мага келип айтып атышты. Бирок мен ишенген эмесмин. Садыр Жапаров ошого барат, ушундай жасайт. Садыр Жапаров мени катуу колдойт деп мен ошого ишенип турган болчумун. Эгер колдобосун билгенде мен жөн эле чалып басып кетип калмак болчумун. Ошондой эле. Андан кийин эмне болду? Андан кийин мен аткарбай койдум. Тапшырмасын Арзыбек Бурхановдун. Муфтийди алмаштырбай койдук. Муфтийди алмаштырбай койдук. Мыйзамдуу жол менен алмаштырсын деп койдук. Анан Садыр Жапаров дагы өзү келди муфтиятка. Ошондо муфтиятка келген биринчи жолу Садыр Жапаровдун муфтияттан жолуктум. Ошондо Садыр Жапаров айтты: "Эч кимге кирбейсиңер, аралашпайсыңар. Мурункудай жол болбойт. Кимди шайласа өздөрү билишет. Сен Арзыбек Бурханов эмне үчүн кириштиң" деп аны менин көрсө тилдемиш болуптур. Анан кийин ачыкча сотпай, мен Бурхановго деп тапшырма берсем, ал адашып алып Токталиевге барып дейт. Бурхановго эмнеге тапшырма берет, помощник болсо, мага тапшырма бериш керек болчу да. Же алмаштырыш керек, же алмаштырбаш керек. Жетигинде алыш керек деп. Бирок ошол кезде муфтийди алмаштыруу мыйзамдуу болот беле? Ошо кезде муфтийди аны курултай жолу менен жасаш керек болчу. 1 ай мурун даярдык көрүп аны алмаштырыш керек болчу. А эгер мыйзамсыз болуп калмак. Дароо алмаштырганда дароо алмаштырганда мыйзамсыз болуп калмак, баягыда эле көрүнүш болмак, баягы илгеркеле көрүнүшкө түшүп калган болсо. Мен ошо көрүнүшкө түшпөйүн деп ошондой аракет жасадым. Максат Ажыны кармап кетип, ошол жерде муфтийдин милдетин аткаруучу болуп дагы башка инсандар иштеп атышты. Анан азыркы жаңы шайланды муфтий. Ошол процесс негизи кандай жүрүп жатат? Мыйзамдын чегинде болуп жатабы азыркы муфтияттагы иштер? Мына азыркы бийлик кийлигишпесечи, аралашпаса
өздөрү каалаган шайлап алышат. Аларда мечит, аларда жекеле дини билим эмес, светский билимдери бар. Ошонун арасына кирип кетип эле, ошон бүт баарында марионетка кылып аткандар биздин бийлик болуп атат, муфтиятты. Коркутуп, үркүтүп. Мен ошо коркутуу, үркүтүү дегенди алып таштайын болчумун. Мен болгонун билген эмен болчу. Андан кийин эмне дейт? Садыр Жапаров. Мен Токталиевди алып койдум. Бул дейт бир буга тапшырма берсем дейт. Бир дин бөлүнгөн бир уюмдар бар экен дейт, бөлүк уюмдар, дини. Ошолорду бириктирсем, бул бириктирбей дейт, бир топко туруп, радикалдуу топко түшүп ал дейт. Мен экстремист болуп койдум. Дин комиссиянын директорунун функциясына кирбейт бириктирүүгө. Кимде бириктире албайт аны муфтий, эч качан. Теңирис менен атеистти кантип бириктирем? Же баптист менен дагы христиандарды теңирчи аны бириктире албайсың эч качан. Эми көрсө мени кысматтан Садыр Жапаров экстремист террористке байлабай эле илгери эле 16 декабрда Баткенге эң биринчи эле сапар Баткенде болду, эл менен таанышуу. Баткенге сапарга чыкканда ошондо порно секс экс муфти деген бар, Рахматулла Эгембердиев деген. Ошого сөз берип коюптур. Токталиевди алмаштырып берем, мага жакшыраак голос бергиле. Элди үгүттөп берсең, силер айтканыңарды ошонун ордуна коем дептир. Мен ардын ордуна койгон жанакы Медер Карабековке. Сизге бул маалыматтар каяктан? Эми бул маалыматтар мынакей, ошо чогуу менен момундай чогуу отурган. Ошо маалыматты мен айтып чыктым да. Ошентип булар тайны сүйлөшүптүр. Өз ичарада мени мурун эле кысматтан алып коюптур. Мен оказывается, мени жумушка коюп, бир айга жетпей кысматтан алып коюшуптур да. Убактылуу. Аны алып койгон себеби, аны кандай алып коюптур десем, анда кеме пресс-секретары эмне деп атат, теги Байтерек, Галина Байтерек деген. Ошол кезде пресс-секретары. Галина Байтерек деген жазып атат. Садыр Жапаров не имел встреч и не разговаривал с экс-муфтием Рахматулла Эгембердиевым дейт. Анбекда айтып атат. Садыр Жапаров не проводил встреч и не разговаривал с экс-муфтием дейт. Каяктагы не разговаривал болуп турат, маңдайында чүп турат, мына Садырдын жанында. Бул үгүт иштерин жүргүзүп жаткан кезде үгүт иштерин деле жаздым. Андан чыгарып видеосу чыгып атат. Мынтип Токталиевдин дейт, жоонун тилин албай койгон үчүн алып атат жумуштан деп. Алам деп. Анын акыйдасы туура келбей калды дейт. Акыйда деген сөз мен атамгасын тааныбайм. Бул эме Баткенде мынтип атат. Аксакал Эгемберди Ажы Рахматулла батасын берсин Садыр Жапаровка дейт. Марфет дейт. Эми мындан бөлөк киши тапкан жокпу? Бул Кыргызстанга аты чыккан киши да. Порно секс экс муфти деген аты чыккан бар. Ошакта казы бар, казыга бербейт беле. Казыга бербесе иман хатип бар, ага бербейт беле. Жоксо ошо Баткенден эмесине молдокесине бербейт беле. Сөздүчү. Мына ошондой Садыр Жапаровду мен айттым да, силер эмне шылдың кылдыңар дедим Садыр Жапаровга дедим. Аты чыккан кишиге бата бердирип дедим. Сиз эми өзүңүздүн арызыңызда Садыр Жапаровга доо менен кайрылганда эмнени ушул талап кылдыңыз? Канча жылга камалсын же кандай бир талаптарыңыз бар өзүңүздүн сотко? Мен Садыр Жапаровга бир гана калдым. Мен коомчулуктун алдына актагыла дедим. Сот актабайт. Карабайт. Бирок регистрацияда калды. Садыр Жапаров өмүр бою президент боло албайт. Мен өмүрүм өтүп кетсе дагы, мен балдарым чыгат. Мына атам момундай жазып кеткен деп.
Ошону акталды. Бир Садыр Жапаров 30 жыл 40 жыл президент болсо да 50-жылы актап чыгышат. Момтуп жазылган да актап чыккыла деди. Момундай туура эмес маалымат берген, кеткен деп. Президент бийликте тургандыктан күчкө салып туруп, ошону каратпаган дейт. Мына мен ошондон септиги мына өзгөрүп көрүп атасыздар. Атамбаев эмне кылып атышат? Түрмөгө атышат. Бакиев эмне кылып атат? Өткөнүн косуп атышат. Акаев 15 жыл отурду эмне кылып атат? Аны косуп атышат. Дагы ошондой эле Садырга да косуп калышы мүмкүн. Эгер алдын ала азыр мени актап кетпесе.